Саламатсыздарбы. Эмесе Геошондо программасы. Кечээ күнү президент Садыр Жапаров биринчи журналист менен жолугуп, алардын суроолоруна жооп берди. Журналисттердин арасында КТРКдан Нурдин Мотуев да болгон. Негизги суроолордун бири чек ара менен байланышкан. Азыр ар башка аймактарда митингдер башталып, ОКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке жерлерибизди кошуналарга карматып салды деген күнөөлөр коюлууда. Кайсы гана мамлекеттин коопсуздугу, бүтүндүгү болбосун бул чек арасынан башталат да. Ошондуктан келип эле биринчи маселебиз бул чек араны бекитип алалы, такташып алалы дегенибиз бул эртеңки мамлекеттин келечеги да, коопсуздугу. Ошондуктан биз чек араны тез арада бүтүрөлү деген биз аракетибиз бар. Бардык чек аралар чечилип, анан кийин баягы чек ара казыктары орнотулуп калат да. Бул ошондон кийин анан бизде баягы коопсуз мамлекет десек болот бизде. Бирок негизги маселе чек араларды ылдамыраак тактоо. Антпегенде 5-10 жылдан кийин абал мындан начар болот. Анткени эгемендиктин бүткүл 30 жылы бою Кыргызстан өз аймактарын жоготуп баратат. Демейде чек ара сүйлөшүүлөрү жабык өткөрүлөт, бирок Кытай жана Казакстан менен болгон чек ара ошентип сүйлөшүлүп такталгандыктан үзүнгө куш менен каркара сатылып кетти деген имиштер пайда болууда. Жергиликтүү калк албетте баягы каршы чыгып, биз өз жерибизди бербейбиз, анан туура эмес болуп калды деп аткандан кийин биз жергиликтүү элден да кошобуз. Мурдакылардын катасын кайталабайлы, алдын ала мына ачык элге көрсөтөлү, эл менен да макулдашып алып туруп, анан кийин чечишип, анан зымтор тартышалы деп атабыз. Биздин саясатыбыз ушул. Негизи өзү жашыруун эле болуш керек эле. Кагаздардын көбү жашыруун деп эсептелинет. Бирок биз эл менен эсептешип атабыз алдын ала. Сөз арасында Садыр Жапаров саламаттык сактоо министрин мактап өттү. Ал былтыркы пандемия учурунда уурдалган акчаларды таап кайтарды жана ошонун эсебинен азыр медиктердин айлыктары көтөрүлүүдө. Электр энергиясы үчүн тарифтердин көтөрүлө тургандыгы жөнүндө да суроолор болду. Бул маселе дагы ачык талкууланууда жана энергетика министрлиги элдик талкууну августтун аягына чейин улантат. Дейлер мисалы бир-эки лампочка колдонот үйүндө. Эң бай адамдар бар, базарлары бар, үйлөрү бар, хан сарайлары бар, миңдеген лампочка колдонот. Анан кантип ушул калыстык болот мисалы. Сиз кедейсиз. Кара чай токоч менен отурган кедейсиз. Анан сиз деле ошолордун менен бирдей тарифти төлөп атасыз, алар деле бирдей тариф төлөп сизден 100 эсе пайда көрүп атпайбы мисалы. Биз ушуну биз акырына келип мына концерт концов көңүл буралы деп атабыз да ошондой деп. Коомдо азыр Ысык көл менен Баткенде казино ачуу маселеси боюнча кеңири талкуу жүрүп жатат. Президенттин пикиринде андай кумарканаларды кайсы болбосун жерде ача бериш керек. Анткени андан мамлекеттик казынага каражат түшөт. Бирок биринчиден кыргыз жарандары казиного барып ойнобош керек. Жана экинчиден кумаркана ачам дегендер 5 жылдыздуу мейманкана куруп, аларды ошонун ичинде гана ачууга тийиш. Мен азыр кошумча киргизгиле деп атам. Кыргыз жарандары казинонун эшигин босогосун аттабайт деп, мыйзамга киргизип жазып койгула деп. Бул чет өлкөлүктөр үчүн, туристтер үчүн гана ачыла турган казино болот. Рамазан айында мыйзам өтүп атат, анан бул харам деген бул жөн эле сөз да. Мисалы мына, арак сатып атпайсыңарбы? Көчөдө баары эле сатып атат да, жарандарыбыз. Биз андан налог алып атабыз. Бул арам эмеспи? Президент өз интервьюсунда эч кандай үй бүлөлүк же башка кландык башкаруу болбой турган жөнүндө айтып, ал өзү дагы бардык чечимдерди жана иштерди элдин жана мамлекеттин гана кызыкчылыгына жасай турганын билдирди. Бир гана маселе, мурдагы президенттер менен премьердин баары дагы ошентип айтчу. Азыр болсо алардын айрымдары же чет жакта качып жүрөт же абакта отурат. Ар бир ишенип добушун берген адамды мен жер каратпаймын. 5 жылдан кийинби, 10 жылдан кийин болобу, мен бирөөңөрдү да жер каратпаймын. Ар бир кылган ишибиз, мейли экономикада болобу, чек арада болобу, же болбосо кандай чечим кабыл алам, мен эл үчүн, только мамлекет үчүн болот. Мен жеке кызыкчылыгым үчүн бир дагы нерсе жасабайм. Жаңы президенттин мөөнөтү жаңы эле башталды. Ошондуктан ишенгенден башка айла азырынча жок. Кеп ошондо саламатта калыңыздар.